Бейиш нуру. Нафс жананын мартабалары. Нафс деген эмне? Нафс сөзүнүн көп мааниси бар. Биз максат кылган нафс бул инсандын жакшылыкка да, жамандыкка да үндөгөн сезимдерине берилген аталыш. Бүткүл арзу каалоолорго ыктоонун себеби нафси болуп эсептелет. Нафстын инсанга караган эки жагы бар. Анын биринчиси инсанды дайыма жамандыкка үндөп, шайтанга кулак салдыруусу. Экинчиси болсо инсандын руханий жактан өнүктүрүп, бейиштик бир кул кылуусу. Нафс исламий тарбия менен тарбияланса, инсанды эң жогорку даражага чыгарат. Туура эмес жаман жолдорго багытталса, эң төмөнгү деңгээлге түшүрөт. Аалымдар нафсты отко окшотуп, эгер нафсты тарбиялап оңдосо пайдалуу болот, кызмат кылат. Эгер тарбияланбаса, зыяндуу бир душман болот дешкен. Бир талаадан мол түшүм алуу ал талааны жакшы иштетүүгө байланыштуу. Эгер талаа жакшы каралбаса, отоо чөптөр басып кетет. Мынакей инсандын нафси дагы бир талаа сыяктуу. Эгер тарбияланбаса, жаман мүнөздөр өөрчүп кетет. Эгер жакшы тарбияланса, андан көп пайда көрөт. Нафстын канчалык коркунучтуу бир душман экенин билгиңиз келсе, угуп туруңуз. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам исмат деген сыпаты болгонуна карабастан, тактап айтканда күнөөсүз болсо дагы, Аллах Таалага жалбарып, "О Аллахым, мени көз ирмемчиликте нафсиме таштаба" деп дуа кылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам нафс менен күрөшүүнү улуу жихад деп эсептеген. Ислам тарыхына назар салсак, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Табук согушуна жихадка чыгууга буйрук берилген мезгилде күн кактап тийип, мээ кайнаткан ысык болуп жаткан. Каатчылык болуп, жерлерде кургакчылык өкүм сүрүп турган мезгил. 1000 чакырымга созулган узун жолду басып өтүш керек эле. 30 000 сахабадан турган кошуун 1000 чакырымдык жолду басып өтүп, кайра кайтып келишет. Сапар учурунда сахабалар өтө көп кыйынчылык тартып, машакат чегишет. Чөлдүн куйкалаган ысыктыгынан улам кээ бир сахабалардын буттарынын тырмактары түшүп калат. Айрымдары болсо арыктап, алдан күчтөн тайышат. Мына ушундай аянычтуу абалда турган сахабаларына ааламдын сыймыгы Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам кайрылып ушундай дейт: "Биз кичине жихаттан чоң жихатка баратабыз." Муну уккан сахабалар айран таң калышып, "О Алланын элчиси, бул жихаттан да чоң жихат, бул душмандан дагы чоң душман барбы?" деп сурашат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Силердин эң коркунучтуу жана эң чоң душманыңар бул силердин нафсыңар" деп айтат. Бул окуяга карай турган болсок, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көп сандагы кошууну менен катышкан ислам тарыхындагы чоң согушту кичине жихад деп эсептеп жатат. Ал эми нафс менен күрөшүүнү улуу жихад деп айтууда. Бул жерде кандай сыр бар? Инсандын өзүнүн нафси менен күрөшүүсү бул чоң жихад. Эмне үчүн? Анткени бир инсан душман менен кармашып жеңишке жете турган болсо, бийликти колго алат, күч-кубатка ээ болот. Жан таслим болсо, шейиттик даражага жетет. Согуштан аман кайтса, гази болот. Ал эми нафс менен күрөшүүдө жеңилүүгө учураса, түбөлүктүү акыреттик жашоосу коркунучка кептелет. Акыреттик бактылуулуктан кол жууп калуу коркунучу бар. Демек, нафстын жаман каалоолорун тизгиндеп, анын жагымсыз арзууларын кишендеш үчүн нафстын маңызын жакшы аңдап билүүгө тийишпиз. Азыркы кылымда инсандар Аллахты акыретте күнөөнү соопту билгенине карабастан, нафстын азгырыктарына кабылып жатышат. Сезимдердин акыл менен жүрөккө үстөмдүк кылуусунун айынан ыйманы болуп турса дагы, күнөө иштерге кирип жатканына күбө болуп жатабыз. Бул жагдайдан кутулуунун жолу нафсты тарбиялоо менен болот. Нафсини тарбиялоодо аны өлтүрүү эмес, кайра анын маңызындагы жөндөмдөрдүн багытын туура нукка бурса, натыйжалуу болот. Мисалы, баарында ач көздүк сезими бар. Аны толук тыйып коюунун ордуна жакшы иштерге багыттаса дагы да пайдалуу болот. Ошол кылган ибадатын жетиштүү деп эсептебей, дагы да көбүрөөк ибадат кылууга аракет кылуу. Нафсты тарбиялоо кудум эле бир жаш баланы тарбиялаганга окшош. Жаш бала билбестиктен жана келечекти көрө албагандыктан ката иштерге барып коюушу мүмкүн. Биз анын туура эмес кадамдарына жолтоо болуп, туура жолго багыттайбыз. Бул балага болгон мээримден улам келет. Нафсибиз дагы акыретибизге доо кетире турган күнөөлөрдү кылууну каалаганда, мээримдүүлүгүбүздүн талабы иретинде аны ошол жагымсыз иштерден кайтарышыбыз керек. Аны ээн эркин таштап коюу боор ачуу эмес, тескерисинче ырайымсыздык болуп саналат. Бадиюззамандын Лемалар аттуу чыгармасында ушундай дейт: "Ооба, шайтанды уккан бир нафс кемчилигин көргүсү келбейт. Көрсө да жүздөгөн шылтоолор менен өзүн актаганга аракеттенет. Ыраазычылык көзү менен караган эч бир кемчиликти көрө албайт" деген сыр боюнча, нафсине ыраазылык назары менен карагандыктан айыбын көрбөйт.
айыбын көрбөгөндүктөн мойнуна албайт, истихфар айтпайт, Аллахка корголобойт. Ошентип шайтанга маскара болот. Азирети Юсуф алейхиссалам сыяктуу улуу пайгамбар: "Албетте мен өз напсимди актабаймын. Чындыгында напси адамды жамандыкка гана буйруйт. Бирок эгем ырайым кылса, ал башка. Албетте, эгем кечиримдүү, мээримдүү" деп жатса, анан нафска кантип ишенүүгө болмок эле. Нафсты айыптаган адам кемчилигин көрөт. Кемчилигин мойнуна алган киши истихфар айтат. Истихфар айткан адам Аллахтан паана тилейт. Аллахтан башпаанек тилеген адам шайтандын жамандыгынан кутулат. Кемчилигин билбөө, ал кемчиликтен да чоң кемчилик. Кемчилигин мойнуна албоо чоң кемтик. Кемчилигин көрсө, ал кемчиликти кемчилик болуудан чыгарат. Моюнга алса, кечиримге татыктуу болот. Ооба, кемчиликти көрүү кемчиликти таштоонун жарымы болуп саналат. Аллах Таала тообо кылып, өкүнүп, истихфар айткан кулдарын кечирет. Буга толуктоо иретинде Сөздөр китебинде ушундай дейт: "Фала тузакку анфусакум", нафсыңерди актабагыла. Аяты ишарат кылгандай, напсисин кемчиликтерден аруу таза деп билүүдөн алыс болуу. Анткени инсан табиятынан напсисин жакшы көрөт. Эң оболу жана бардыгынан мурда өзүн сүйгөндүктөн напсисине башка бардык нерсени курман кылууга даяр. Кудайды мактагандай даражага чейин напсисин мактайт. Мабутка, Кудайга ылайык түрдө напсисин айыптардан тазалап, аруулап турат. Колдон келишинче кемчиликтерди өзүнө ылайык көрбөйт, кабыл албайт. Напсисин ушинтип жакшы көрүп, катуу коргоп калкалайт. Ал тургай жаратылышына коюлган жана чыныгы мабутту мактоо жана аарулоо үчүн ага берилген мүчөлөр менен жөндөмдөрүн нафсисине сарптап, "Сен өзүнүн кумарданууларын Кудай кылып алганды көрдүңбү?" деген Куран аятындагы сырга туш болот. Өзүн гана ойлойт, өзүнө ишенет, өзүн жактырат. Мына ушул мартабада, ушул кадамда напсисин таза деп билип, актоонун ордуна аны тескерисинче кемчиликтүү деп билип актабоо зарыл. Нафсти тарбиялоодо орозонун канчалык деңгээлде орду чоң экенин Мактубат аттуу чыгармада Бадиюззаман ушинтип айтат. Касиеттүү Рамазандын орозосу түздөн-түз нафсинин курулай башкаруучулугун жокко чыгарат. Алсыздыгын көрсөтүп, кул экенин билдирет. Бул жааттагы акылмандыктардын бири мындай: напси Раббисин, эгесин тааныгысы келбейт. Фараон сыяктуу өзүнө өзү ээ, кожоюн болууну каалайт. Кандай гана азаптар тарттырылса да, ошол каалоосу жоголбойт. Бирок ачкачылык аркылуу ошол кежирлигинин мизи майтарылат. Мына касиеттүү Рамазандагы орозо түздөн-түз напсинин фараондук кежирлик сезимине катуу сокку уруп, мизин кайтарат. Алсыздыгын, күчсүздүгүн жана муктаждыгын көрсөтүп, кул экенин билдирет. Хадисте айтылгандай, Аллах напсиге мындай дептир: "Мен киммин, сен кимсиң?" Нафси: "Мен менмин, сен сенсиң" деп жооп бериптир. Азапка салып, тозокко ыргытып, кайра сураптыр. Напси кайра эле "Мен менмин, сен сенсиң" дей бериптир. Кандай гана азапка салбасын, менсинүүсүнөн кайтпаптыр. Кийин ачкачылык азабын тарттырып, "Мен киммин, сен кимсиң" деп сураптыр. Ошондо нафс: "Анта Робби рахим, ва ана абдука аджзу". Сен менин мээримдүү Раббимсиң. Мен болсо сенин алсыз бир кулуңмун деп жооп берет. Ислам аалымдары Курандагы кээ бир аяттарга таянып, инсан нафсисинин 6 мартабасы бар экенин айтышкан. Буга кошумча нафси камила, башкача айтканда кемелине жеткен нафс деп дагы бир мартаба кошуп, 7 мартабага чыгарышкан. Булар кайсы мартабалар десеңиз: биринчиси нафс аммара, экинчиси нафс лаввама, үчүнчүсү нафс мулхама, төртүнчүсү нафс мутмаинна, бешинчиси нафс радия, алтынчысы нафс мардия, жетинчиси нафс камила. Нафс аммара Аллахтын буйруктарына моюн сунбаган, тыюуларын тартынбай аткарган жана ыракаттарынын аркасынан сая түшкөн нафс. Нафс аммара бул инсан нафсисинин эң төмөнкү мартабасы. Чындыгында нафс жамандыкка буйруйт деген аятта кабар берилген эң чоң душман. Бир момунду жаратуучусунан алыстатып, жамандыктарды кылууга буйруп турат. Аммара сөзү өтө көп буйруучу деген мааниге келет. Бул сыпатка ээ болгон нафстын жападан жалгыз максаты жаман арзуу каалоолорунун кумарын кандыруу. Шахвани каалоолордун, ачкөздүк жана кызганычтын башкаруусу астында калып, рух жана жүрөк сыяктуу улуу сезимдерин төмөн паст нерселерге кызматчы кылганга аракет кылат. Жамандыкка куштар арамга ашык бузукулукка берилген, ал эми жакшы иштерде жалкоо, ыкшоо, жамандыкта болсо баатыр. Кылган жамандыктарына такыр өкүнбөйт. Шайтанды сажда кылуудан тоскон кызганыч жана текеберлик бул нафстын эң башка өзгөчөлүгү. Экинчиси нафс лаввама.
Аллахтын буйруктарына кээде баш ийген, кээде баш ийбеген, кылган күнөөлөрүнө өкүнгөн жана сооптуу иштерине сүйүнгөн нафс. Аллах Таала Кыямат сүрөсүндө кыяматтын сөзсүз келе тургандыгын айтып, кыямат күнүнө анын аркасынан нафс лаввамага ант ичкен. Кыямат күнүнө ант, өзүн өзү жемелеген нафска, нафс лаввамага ант. Айрым аалымдар нафс лавваманын өзүн жакшылыкта да, жамандыкта да айыптаган нафс экенин айтышкан. Башкача айтканда, ошол өзүн айыптоочу нафсы кыямат күнү кандай абалда болсо да өзүн айыптайт. Жаман иштерди кылган болсо өзүн зыянга учурата турган жоруктарды эмне үчүн кылдым деп өзүн айыпка жыгып өккүттө калат. Эгер жакшылык кылган болсо мүмкүнчүлүк болуп туруп, эмнеге дагы да көбүрөөк жакшылык кылбаптырмын деп өзүн сынга алат. Буга байланыштуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай деген: кыямат күнү өзүн айыптабаган бир дагы жакшы же күнөөкөр нафси болбойт. Бул мартабадагы инсан кайдыгерликтен бир аз сыйрылып, күнөөгө болгон арзуусу азайган болот. Шахвани каалоолордон өзүн сактоого жана аларга каршы турууга аракет кылат. Тообо кылууга болгон каалоосу артат. Жүрөгү бир аз нурданган болот. Кылган амалдарын көпчүлүк учурда Аллах үчүн кылат. Бирок ошол эле мезгилде руханий жактан толук өнүкпөгөндүктөн салих амалдарынын башка адамдар тарабынан билинүүсүн каалайт. Жыйынтыктап айтканда, нафс аммаранын айрым жаман мүнөздөрү улана берет. Бирок пенде бул абалынан улам өзүн айыптайт, жемелейт. Хасан аль-Басри ушундай деген: Аллахка ант ичип айтамын, чыныгы момун өзүнүн нафсин дайыма жемелеп турат. Бузукулукта жүргөн адам болсо эч качан нафсин жемелебейт. Нафсы мулхама, илхамга ээ болгон нафс. Нафс аммарадан өкүнүү менен лаввамага жогорулаган момун бул мартабада тообо, истихфар, күнөөлөрдөн сактануу, руханий өнүгүүгө багыт алуу жана кээде нафс менен күрөшүү аркылуу мулхама мартабасына жетет. Бул мартабада кул Аллахтын ырайымы менен жакшы менен жаманды кылдат айырмалап, жаман каалооларына каршы тура алуу күчүнө ээ болот. Жүрөгү Аллахты унуттура турган нерселерден узак болот. Элдин назарын өзүнө бурууга эмес, Аллахтын ыраазычылыгына жетүүнүн аракетин көрөт. Нафстын бул мартабасындагылар жаратуучунун буйрук тыюуларына баш ийүүнүн берекеси менен ыйман акыйкаттары жүрөгүндө ачыла баштайт. Нафстын бул мартабасынан мулхама деп аталышы Курандагы нафсиге жана аны жайгаштырганга ант, нафсиге бузулууну да, такыба болууну да илхам салды деген аяттардан улам келген. Төртүнчүсү, нафс мутмаина. Ыйман негиздерине ишенген, бул темаларда кыпындайда шек күмөнү болбогон, исламдагы буйрук тыюуларга баш ийген, натыйжада Аллах менен руханий байланыш түзгөн жана мунун ырахатын таткан нафс. Бул даражага жеткен инсан Аллахтын элчиси айткан ар бир нерсени акыйкат катары кабыл кылат. Аллах тыюу салган нерселерден аргасыздан эмес, сүйүнүү менен узактап, оолак болот. Аллах жолунда кандай курбанчылыкка барыш керек болсо, экиленбестен курбанчылык кылат. Шарияттан тышкары ыракат жана пайдалардан кур калса дагы аларды эңсебейт. Тескерисинче жүрөгү бейпил болуп, акыйкат динди карманып, ар кандай ыпластыктан сактанат. Нафсы мутмаинна мартабасына жеткен инсан жан дүйнө тынчтыгына, руханий бактылуулукка бөлөнөт. Кайгы жана кападан алыс болот. Акыретте болсо Аллахтын ырайымына чулганат. Нафсы радия. Ар убак жаратуучуга жүздөнүү менен Аллах Тааланы эсинен түк чыгарбаган жана андан ыраазы болгон нафс. Нафсы радия Аллахка зикир, кулчулук жана ибадат менен алек болуп, дүйнө сүйүүсүнө берилбеген, нафстын жаман арзу каалоолорунан толугу менен баш тарткан, Аллахты сүйүү жана анын ыраазылыгынан тышкарыкы каалоолорду таштаган бир инсандын руху. Бул даражага келген рухта казага, башкача айтканда тагдырга, ишке ашкан нерсеге ыраазы болуу негиз болуп саналат. Мындай бир адам Аллах Тааладан келген ар бир кыйынчылыкта да, жакшылыкта да бирдей даражада ыраазы болот. Бул мартабадагы инсан бүткүл абалдарында толук ыраазычылык көрсөткөндүгү үчүн нафс радия, ыраазы болгон нафс деп айтылат. Аллах Таала бул нафска: "Эй бейпилдикке жеткен нафс, өз эгеңдин алдына, ал сенден ыраазы болуучу жана сен андан ыраазы болгон абалда кайтып баргын" деп кайрылган. Аллах Тааланын нафс радияга бул кайрылуусу же өлгөндөн кийин тирилгенде, же болбосо акыретте эсеп кысап бүткөндөн кийин болот. Курандагы нафс радия үчүн болгон кайрылуу ушул 3 мезгилди тең камтыйт. Нафсы мардия. Аллах Таала ыраазы болгон нафс. Нафсы радия мартабасындагы инсандардын бул мартабанын бүткүл береке фейздеринен пайдалануулары үчүн жана руханий жактан өнүгүүдө жогорку мартабага жетиши үчүн Аллахтын да аларга ыраазы болушу керек болот.
Демек радия Аллахка ыраазы болгондордун, мардия болсо Аллах ыраазы болгон инсандардын даражасы. Нафсы мардияда жаман мүнөздөр жоголуп, кооз адептер, жакшы мүнөздөр өнүккөн абалда болот. Башкаларга мейрим, ырайым, сүйүү, жоомарттык, кечиримдүүлүк көрсөтүүдөн ырахат алат. Бул мартабадагы бир момун нафсын эң мыкты бир көрүнүштө эсепке алат. Шайтандын тузактарына төшүп калуудан сак болот. Бул даражадагылар ар бир жагдайда бүткүл атомдору менен жаратуучуга моюн сунушат. Аллахтан келген каардуулукка да, ырайымга да ыраазычылык көрсөтүшөт. Мунун берекеси менен түбөлүктүү аламга журт которгондо жараткандын ыраазылыгы менен сүйүнчүлөнүшөт. Жогоруда айтылган өзөгеңдин алдында ал сенден ыраазы болуучу жана сен андан ыраазы болгон абалда кайтып баргын деген аяты бул абалды туюндурат. Айрыкча Байина сүрөсүнүн Аллах аларга ыраазы болот жана алар да Аллахка ыраазы болушат деген аяты бул акыйкаттан кабар берип турат. 7-си нафсы камила. Бүткүл жамандыктардан сыйрылып, руханий кемелдикке жеткен нафс. Бул мартабага жеткен бир инсандын бардык сыпаттары өтө мыкты. Ар бир абалы ибадат болуп эсептелет. Нафси камилага жеткендерге жалпысынан иршат, башка айтканда жол көрсөтүү, жол баштоо милдети берилгендиктен, бул мартабага иршат, жол көрсөтүү мартабасы деп айтылат. Аллах Таала бул даражадагы инсандардын жүрүм турумуна адамдарды кайдыгерликтен ойгото турган таасир берип коет. Мындай адамдар күнөөкөр менен жолукса, ал күнөөкөрдүн абалын аңдап билет. Руханий оорулууларынын дарысын абал тили менен билдиришет. Аллах Таала нафс менен шайтанды инсандын өнүгүүсү жана жөндөмдөрүнүн ачылуусу үчүн жараткан. Инсан нафсы менен күрөшкөн сайын руханий жактан өнүгө берет. Аллахтын ысымдарына кооз бир бүзгү болот. Нафс болбосо өнүгүү да болбойт. Ошон үчүн бул сыноо майданында жан алкымга келгенге чейин нафс менен шайтан өз милдетин аткарышат. Инсандын милдети болсо бул душмандарга каршы күрөшүп, Аллах жолунда өнүгүү болуп саналат. Жараткан Аллахым бизди нафс менен шайтандан жана жин менен инсандын жамандыктарынан сактаган болсун. Амин.